Бул окуя Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Айдеркен деген шаарында болуп өтөт. Эми эле жашы 17-ге толгон сулуу Айжанды Айбек аттуу жигит көрүп жактырып калат. Айжандын жанын жай алдырбай, ага турмушка чыгуусун талап кылат. Бирок Айжан билим алгысы келгенин айтып, жана турмушка чыгууга даяр эмес экендигин билдирет да, аны тынч коюусун өтүнөт. Анда эмесе алардын диалогуна көңүл бөлсөк. Айжан, токтосоң мен сага сөзүм бар. Акыр сөзүмдү айтпадым беле? Жок, баары сен меники болосуң, турмушка чыгасың. Мен билим алышым керек, окушум. Билим алып эмне кыласың? Сенин жайың очок жанында. Сага деген Айжан, сен баары меники болосуң. Айбек Айжанды өзүнүкү кылуу максатында эртеси күнү Айжанды урдоого бел байлап, достору менен аны урдап кетет. Айжанды ээн жерге алып барып зордоп салат да. Айжан өзүнө келген соң Айбек эмне кылганын айтып, жана колдонулган кызды өзүнөн башка эч ким албастыгын айтып, ага билим жөнүндө унутуусун айтат. Жана апаң тойго кандана берсин дейт. Айжан, болду. Эми сен меникисиң. Менден башка сени эч ким албайт. Апаңа айтып кой, эртең тойго даярдана берсин. Жашоосу бир заматта талкаланган Айжан үйгө келген соң бардык кыялдары жана тилектери эми орундалбастыгын түшүнөт. Эгерде Айбекке турмушка чыкпаса, жалгыз апасынын уят кылаарын түшүнүп, өтө катуу ыйлап өкүнөт. Бир күндө анын намысы, ой максаттары, келечекке болгон кыялдары урандыга айланат. Бул жашоонун катуу соккусун көтөрө албаган Айжан апасына коштошуу кат жазып, өзүнүн жанын өзү кыюмун чечет.